Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстанга алгач кирет Катардын эмири келет. Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани ушул жылдын 6-7 июнунда мамлекеттик иш сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Тамим бин Хамад Аль Тани менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын учурдагы маселелерин, ошондой эле аны мындан ары өнүктүрүүнүн жана натыйжалуу өз ара кызматташуунун келечегин талкуулашат. Сапардын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда. Белгилей кетсек, Араб мамлекетинин башчысы Кыргызстанга биринчи жолу келет. Мадумаровдун иши боюнча депутаттык комиссиянын биринчи жыйыны өттү. Төрага ким болду? 5-июнда да Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү үчүн башкы прокурордун сунушун кароо боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын биринчи жыйыны өттү. Комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын төрагасын шайлашты. Буга ылайык төрагалыкка Динара Ашимова дайындалды. Эл өкүлүнүн Кактус медиа сайтына билдиргенине караганда, комиссиянын мүчөлөрү кол коюуга каршы. Башкы прокурордун бир нече баяндамасын алышкан, бирок аны окуп чыгууга үлгүрө элек. Эске салсак, Жогорку Кеңешке башкы прокурор Курманкул Зулушевде Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушу түшкөн. Депутатка карата массалык баш алмандыкка даярдануу жана бийликти күч менен басып алууга боюнча берене менен айып коюлуп жатканы айтылган. Парламент сунушту карап, анын чечимин депутаттардын талкуусуна кое турган комиссия түздү. Элдик тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Доорунбек Садырбаевдин эстелигинин ачылыш аземине катышты. Номер 35-Ак-Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев, белгилүү кинорежиссер, жазуучу, мамлекеттик жана коомдук ишмер Доорунбек Садырбаевдин эстелигин ачуу аземине катышты. Алсак, Залкардын элеси түшүрүлгөн эстелик Бишкек шаарындагы Октябрь кинотеатрынын жанына орнотулду. Салтанатта Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баштаган жетекчилер Залкар таланттын замандаштары, туугандары жана шакирттери болду. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаев 2008-жылы 69 жашында каза болгон. Быйыл ал 84 жашка толмок. УКМК Даниэль Адиевди кармады. Кыргызстанда көп сандагы вебкам студияларынын тармагын уюштурган трансулуттук кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп, анын жетекчиси делген Даниэль Адиев кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Оператор болуп иштеген аттуу жаранга айрылган. Ал ички эмгек тартибин бузгандыгы үчүн администратор НШ тарабынан психологиялык басымга кабылып, күч колдоном деп коркутуу жолу менен арыздануучудан $2000 акча талап кылганы аныкталган. УКМК бул кайрылуу Адиевге таандык деп эсептелген 3 чоң студияда тинтүү иштерин жүргүзүүгө негиз болгонун билдирди. Ал жерде 30 оператор жана ар кандай интернет платформаларда атайын түзүлгөн интернет сайттар акча үчүн интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүү боюнча иштерди уюштуруу үчүн колдонулган 80 компьютердик техника болгон. Белгиленген топтун мүчөлөрү Даниэль Адиев тарабынан түзүлгөн аянтчаларда интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүүгө модельдер делген кыздарды тартып, эбегейсиз киреш алып турушкан. Алардын кызматын чет өлкөлөрдө жашагандар пайдаланган. Операторлор 3 нөөмөт менен иштешкен. Кызматкерлердин жалпы саны болжол менен 18-ден 25 жашка чейинки 300гө жакын адамды түзөт деп айтылат маалыматта. Кылмыш ишинин алкагында бул топтун 3 активдүү мүчөсү кармалып, 1-май райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы тандалып, тергөө абагына киргизилген. УКМК Даниэль Адиев кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында 31 майда Кыргызстандан чыгып кетип, ага издөө жарыяланганын кабарлады.
Андан кийин комитеттин талабы менен Бириккен Араб Эмирлигине учууга аракет кылып жаткан жеринен Өзбекстандан кармалган. Эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын координацияланган иштеринин натыйжасында 4-июнда Ажиев Кыргызстанга өткөрүлдү. Садыр Жапаров дүйнөлүк тарых илиминде айрыкча биздин кыргыз тарыхыбыз менен байланыштуу илимди оор жоготууга учурадык. Улуу кыргыз каганаты түзүлгөн Энесай доорун Тянь-Шань кыргыздар менен Энесай кыргыздардын өзөгү кандай байланышарын изилдеп, тактап берген Хакас элинин атактуу түркөлүк окумуштуусу Виктор Бутанаевдин дүйнөдөн кайтканын терең кайгыруу менен кабыл алдым. Түрк элдеринин этнографиясын изилдеген окумуштуу кезинде кыргыз каганаты өзүнчө бир империяга айланып, чоң аймакты ээлеп тургандыгын белгилүү бир мезгилдерден кийин ал империя урап калктын бир бөлүгү Тянь-Шаньда калса, бир бөлүгү Энесайга көчкөнүн, мына ошентип Тянь-Шань кыргыздары менен Түштүк Сибир эли бир тууган эле экенин айныксыз тарыхый фактылар менен таасын далилдеп берген дулдул окумуштуу эле. Ал айрыкча кыргыз элинин тарых таржымалынын такталышына эбегейсиз салым кошкон инсан эле. Анын изилдеген илимий эмгектери биздин тарыхыбыз тууралуу ар кандай бүдөмүк пикирлерди четке сүрүп, улуу кыргыз эли учурунда улуу дөөлөт курганын дагы бир жолу тастыктап берген. Маркум Виктор Бутанаевдин кыргыз таанууга кошкон өлчөөсүз эмгегин баалаган кыргыз бийлиги аны учурунда даңк медалы 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйлаган. Ал эми айрым университеттер ага ардактуу профессор наамын ыйгарышкан. Кыргызга, кыргыз тарыхына салым кошкон бир тууганыбыздын үй бүлөсүнө, жакындарына, бир боор Хакас элине жана жалпы эле Россиянын илимий чөйрөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кош болуңуз, улуу окумуштуу. Жаткан жериңиз жайлуу болсун деп жазган президент Садыр Жапаров өз Facebook баракчасына. Каймардтан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймардка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10-чу күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Темир Сариев кезексиз президенттик шайлоого даярдана баштадыбы? Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев жигердүү иштеп өкмөткө караганда кыйла демдүү мүнөз күтүп өзүн көрсөтүүдө. Бишкектен аймактардан форумдарга активдүү катышып, чет өлкөлөргө байма-бай каттап, сырткы байланыштарын чындап, ишинин майын чыгарууда. Негизи Темирге аркалаган Соода өнөр жай палатасынын анчалык деле рычагтары жок, тек гана коомдук жыйындарды уюштуруу, бизнеске көрк берүү, сөз сүйлөө, инвесторлорду Кыргызстанга карай кызыктыруу менен гана чектелет. Түпкүлүгүндө Темир Сариев эл аралап упай алып келечекке карай кам көрүп президенттик шайлоого даярдана баштаганы байкалат. Депутат, министр, премьер-министр кызматтарын аркалаган соң кийинки баскыч кандай болоорун түшүнөсүңөр да. Соңку убакта чоң саясатчылар аренадан четтеп, бийликтин темир торунан жалтанып калганда Өмүрбек Субаналиевден башкасы. Темир Сариев эртеңки мөөрөйдү ойлоп, ага эмитен эле даярдана баштаганы жөн жерден эместир. Же кезексиз президенттик шайлоо өтөбү деп жазган Арба Кейжи сайты. УКМК техниканы 57 миллион сомго кымбат алган Инфокомдун жетекчиси кармалды. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Инфоком мамлекеттик башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, иликтөөнүн жүрүшүндө мамлекеттик каттоо кызматына жабдыктарды жогорулатылган баада сатып алуу фактысы аныкталган. Тендердин кээ бир катышуучулары менен сүйлөшүп, IT жабдыктарды кымбат баада сатып алып, ал эми алардын кээ бирлери иш жүзүндө сатып алынбай, бирок жасалма түрдө алынды кылган Инфоком мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы кармалды деп айтылат маалыматта. Кылмыш ишин тергөө учурунда тиешелүү экспертизалар дайындалган. Алдын ала маалымат боюнча келтирилген чыгым 57 миллион сомду түздү. Далилдердин негизинде ТЭБ Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Улуттук банк 2 жаранга 35 000 сом айып пул салды. Улуттук банк лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргызстандык 2 жаранга айып пул салды. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Маалыматка ылайык Улуттук банк ССА ЖТЖ аттуу жарандарга 17,5 миң сомдон айып пул салган.
БШК депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы 5-июнда Ленин району боюнча депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Комиссиянын жыйынында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлыбеков сөз сүйлөп, талапкердин добуштарды сатып алуу фактылары тастыкталганын билдирди. Борбордук ички иштер башкармалыгы Дамира Ниязалиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча БШКга кайрылуу жолдоду. Жыйындын жыйынтыгында БШК мүчөлөрү депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиеваны каттоону жокко чыгарып, ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине тартууга макул болушту. Автоматташтырылган башкаруу системасынын жана кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча Дамира Ниязалиева 35,83% добуш менен алдыга чыккан. Bir haftada 137 мас айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 29 майдан 4-июнга чейин жол эрежесин бузгандарга карата рейд жүргүзүлүп, 19.848 бузуу фактылары аныкталды. Анын ичинен 137 адам мас абалында уну айдаганы, 57 айдоочу автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатканы аныкталды. Ошондой эле тийиштүү документтери жок машинеде айдаган 169 адам, жалган мамлекеттик номуру менен 3 айдоочу кармалды. Мындан тышкары транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча 5705 автоунаа ээн баштык, 26 белгиленген ылдамдыктан ашуу 3212, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10.071 түзгөн. Ал эми жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 468, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1369 автоунаа айып короо жайына токтотулган.